Assalamu alaikum. Тоң районунун тургундары, Тоң районунун багбандары, саламатсыздарбы? Силер менен Кыргызстанды түрө кыдырган бактабат бак өстүрүү семинарларында жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Туугандар, мен атым Абдулла Ташиев, Борбор Азия багбандар билимдигинин жетекчиси боломун. Биз 2015 жылдан бери ушул Кыргызстанда дагы ыргалдуу багбанчылык, интенсивдүү багбанчылык өнүксүн деп, мына ушул өзүбүздүн убактыбыз менен, мал жан каражатыбыз менен Кыргызстандын бардык райондорун кыдырып, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Биздин эң негизги максатыбыз биздин Кыргызстанда дагы багбанчылык өнүгүп, анан биздин кыргыз элибизге бардык мөмө жемиштер арзан баада анан жетиштүү болсун деген максатты алдыга койгонбуз. Мына Туркия мамлекетинде алманын баасы 20 сом 1 килограмм. Кышта дагы. Грушанын баасы да 20 сом. Анан мандариндер 20 сом. Ушунчалык арзанчылык да. Анан бул дейт мамлекеттин саясаты дейт. Кедей дагы бай дагы бирдей витамин жеш керек биздин мамлекетте деп ушул саясатты жүргүзүшөт экен да. Ошонун эсебинен мына арзан мөмө жемишти жешип, ал жерде аптека деген жок экен да. Аптека, мисалы үчүн бир кварталда жок эле дегенде бир канча десем 50 миң, 100 миң кишиге бир эле аптека экен. Анан аптекага барсаң, дарылар да өтө жөнөкөй дарылар да. Мындай биздикиндей система бирдемелерди коюп салган эмес да. Кирсең супермаркет кылып салган го биздин аптекаларды. Бар жокту, даже билбейм, дары менен жашасаң болот да, тамак жебей эле. Ошондойго жеткизип койгон да. Ал жакта болсо дарылар деген ич оорудары, анан майздар, ошондой ограниченный дарылар экен да. Антибиотиктер мындай сатыш деменин врачтын рецепти менен гана берилет экен. А бизде болсо антибиотикти азыр барсаң, медсестра эмес, жөн эле санитарка сага назначать этип, укол деле сайып кое берет. Ал жерде ушунчалык аптеканын аздыгы мени таң калтырды. Аптеканын аздыгы дейт, бул дарактын көптүгү дейт. Бул аптеканын аздыгы дейт. Биз дейт даракты көбөйткөнбүз, витаминдер арзан, ошол себептен бизде адамдар анча оорубайт силердикин дейт. Түрктөр бизге келди, конок болуп келип, ошолор айтты да, эмне Кыргызстандын элин баары деле ооруп калганбы? Эмне бул? Кадам сайын деле аптека бул. Ушунчалык аптека көп экен дейт да. Аны ушундай болуп калды, мурда бизде деле аптека жок эле. Бир районда бир эле аптека болчу, бир айылда болсо жок, болбосо райондун борборунда болчу. Ал жерде дагы эмне сатылса, аспирин сатылчу, аналгин сатылчу, анан кийин баягы вишневский мазь, ошогон эле бир жеңил желпи дарылар сатылчу. Азыр болсо бул жерде операция кылсаң да болот да, өзүңчө кирип алып эле, өзүңө мисалы үчүн бар жок дарыларды сатып алып туруп, операция жасасаң боло турган состоянияга жеткизип койду. А ушунун баары эмне үчүн деп ойлойсуздар, туугандар? Бунун бардыгы биздин организмге толук витаминдер жетишпей, витаминдер жетишпегендин кесепетинен бизде оорулар пайда болуп атат. Ушул ооруларды биз эмне менен жеңет экенбиз? Бул ооруларды биз ушул Кыргызстан боюнча бак өстүрүп, анан отургузганда дагы мөмөлүү дарактарды отургузуп, биз ошодон эмне кылат экенбиз? Бардык өзүбүздүн ден соолугубузду чыңдап аз ооруйт экенбиз. Мына мурунку дарактардан азыр биз элдерге сунуштап, карлик, поликарлик сунуштап аткан дарактардын эч кандай айырмасы жок да. Булардын айырмасы болгондо ушул өзүнүн немесинде, боюнда эле. Поликарлик крипсон бар, карлик крипсон бар и высокорослый крипсон бар да. Базарда көчөт сатып алам десеңиз.
Hiç kандай ayırması yok. Alması birдей эле, жалбырагы да birдей, дарагы дагы birдей. Түсү окшош. Болгон эле карлиги 1,80-ден 2-ден ашпайт, полукарлиги 4-төн ашпайт, высокорослый кетет 16-15 метр болуп. Бизге кайсынысы выгодный? Бизге деген менети азырагы и көбүрөөк түшүм бергени. Бул демек не? Высокорослыйга караганда биз полукарлик отургузганыбыз жакшы экен. 1 гектарга 1200 полукарлик батат. 2-ге 4 отургузабыз. 1200. Высокорослыйдан не? Болгону 250 эле дарак баткалат. 250 эле дарак баткалат да. Анан ошол даракты обслуживание кылыш өтө кыйын высокорослыйды. Ан деген обрезка кылыш жасаш өтө кыйын. Машакат иш. Ан деген түшүмүн терип алыш кыйын, дарылаш кыйын. Ан деген сугарыш дагы өзүнчө проблема да. Ошол себептен биз жалпы Кыргызстан элин эм 106 подвойго же акчасы каражаты жетсе М9га өткүлөө деп атабыз да. Бул бизге эмне берет? Бул көчөттөр. Биринчиден азыр бизде питомниктердин конкурентный способ конкуренцияга туруштук бере турган мүмкүнчүлүгү жок болуп атат биздин питомниктердин. Себебинде биздин питомниктерибиз Союздан калган питомниктер болуп эсептелет дагы, баягы жерде эч кандай обновление болгон эмес. Азыр саатына 300 км жүрө турган машиналар чыгып атат, поезддер чыгып атат, бар жок чыгып атат. Бирок биздин Кыргызстанда питомникке эч ким мындай эме салган эмес да. Каражат салып, ону деген обновлять этип, жанагыны деген модернизация кылып жакшырткан эмес. Биз мамлекеттен ошону сурап атабыз. Эгерде заманбап жакшы көчөт чыга турган, жакшы көчөт чыгара турган питомник куруш үчүн буга деген көп каражат керек да. Эң биринчи эле ушул оборудованиясы. Бул 1 миллион 200 миң долларга инвитро лабораториянын жабдыктары келет да. Целый комплекс жабдыктары келет. Анан экинчи эмесинде болсо, этабында болсо, ошол жабдыктар тура турган момундай акимчиликтей болгон даң кайган здание керек. Ага 1 миллион доллар керек. 2 миллион 200 миң доллар кеттиби? 1 миллион долларга баягы жерге теплица курулат. Жанагы инвитро лабораториядан иштелип чыккан тамырларды теплицада өстүрүп жетиштирүү үчүн теплица керек. 3 миллион 200 миң кеттиби? 200 гектар жер керек минимум. Бул дагы 1 миллион доллар. 4 миллион 200 миң кеттиби? Доллар менен. 800 миң калган долларга бизне ошол жанагы биз силерге сунуштап аткан алмалардын сорту мына. Бул жакта турат. Мына. Галавал, Гренни Смит, Pink Lady, Golden Delicious, Scarlet Super деген алмаларды, буларды өзүбүзчө эле биз отуруп алып жасай албайбыз. Буга деген разрешение бериш керек алар. Мына Америкадан алабыз, Гренни Смиттикин, Golden Delicious-тикин, мынаны болсо Франциядан алабыз, сатып алабыз, француза разрешение, чтобы использовать ихние коренные маточные материалы. Алардан материал сатып алабыз дагы. Эң дүйнө жүзүндөгү экстра класс, дүйнө жүзүндөгү эң сонун көчөттү чыгарганы ошол 800 миңден биз французаларды сатып алабыз. Анан кийин ошол эле 800 миңдин ичинде Туркиядан 2 специалист, анан ошол Голландиядан 1 специалист алып келебиз. Алып келип туруп, ошол жанагы биз курдук, ичине оборудование койдук, теплицаны койдук, 200 гектар жерде ограждение кылып туруп, полный даярдадык. Мына ошону французаларды сатып алдык, разрешенияларды. Эми ошонун бардыгын иштете турган бизге агроинженер керек. 2 түрктү сүйлөшүп койгонбуз, 1 голландец. Ошолор келет дагы, мына ушул сортторду бизге чыгарып берет. Алчаны алчадай, алманы, өрүктү, сливаны, бардыгын бизге чыгарып берет. Мына ушул көзүгө бадамды чыгарат, сливаны чыгарат. Ушулардын бардыгы биздин Кыргызстанда
өтө сонун өсө турган кылып туруп, мына өзүбүздүн жерде өстүрөбүз дагы. Чүйдө, Өсүкөлдө, Ошто, Таласта, Нарында, Баткенде, Жалал-Абадта ар бир ушул биздин областа бирден ушундай көчөткана болот. Мына ушул артымда турган эң сапаттуу көчөттөрдү бизге ушул биздин ишканалар чыгарып берет. Ошондо бизге ушул көчөттөр эң кымбаты $1 болот. Эң кымбаты $1 болот. Мына ошондо багбанчылыктын проблемасы толук чечилет дагы. Ар бир өзүнүн облусунда бир дагы ушул көчөтчүлүк менен же багбанчылык менен занимация этпеген киши калбайт. Багбанчылыктын проблемасы ушуну менен чечилет. Эгерде көчөт арзан боло турган болсо, керек болсо таштын үстүнө дагы адамдар көчөт өстүрүп алат. Муну айтмакчы, жерди даярдоодо, эң биринчи биз жерди даярдоодо адашабыз. Жерди даярдаганда мына ушул калпактын тереңдигинде кылып эле жерди казабыз дагы, анан ошого биз эмне тамырды тык кылып атып, ошол жерге отургузуп таштайбыз. Жанагы biz kazıp atkanda, biz hemen kazıp atkanda лопатка менен казып туруп, жанагы жерлерди утурам болбойт деп таштайбыз. Тамырга жан суу берилгенден кийин, суу жанагыны өстүргөндөн кийин, баягы тамыр түбүнөн, капталынан, бар жогунан ушундай катуу грунтка урулгандан кийин жанагы өспөй калат. Аэрозация жок, суу жүрбөй калат. Ошон үчүн туугандарым, эң эле аз дегенде birge bir жерди абасына чейин этип алыш керек. Биринчи 20 сантиметрди казып алып туруп, отдельный бир мешокко алыш керек. Калган 80 сантиметр ылдыйга казып туруп, ошондо birge bir куб болот. Баягы топуракты бул жака алып чыгып туруп, жанагыда коюп коюш керек. Эң эле аз дегенде 15 күн, ал турса 1 жыл турса дагы эч нерсе болбойт. Кайра жанагынын топурагы жумшарып, бир баягы полезный формага келип, gün jep, кислород менен насыщаться этип, даракты өстүрө турган формага келип калат да. Анан кайрадан эле ошол даракты анан экинчи жаңылыштык бул көчөт тандаганда кетиребиз да. Көчөттү биз не кылабыз? Бар жокту жерди ограждение кылдык, лункаларды каздык, бар жокту агротехникалык эрежелерин жакшы жазадык, бирок көчөткө келгенде биз сапатсыз көчөт алып алабыз да, сапаты жок. Эң бир чоң ошибка, сапаты жок көчөт алып алабыз. Жанагы көчөт Өзбекстандан чыгат, Кыргызстанга келет, Ошто бир 10 күн сатылат, Жалал-Абадта бир 5 күн сатылат, анан Бишкекке келип дагы бир жума, 2 жума тургандан кийин, анан кийин региондорго алып келип туруп, арзан берип кетип калышат. Жанагыны биз алабыз дагы отургузгандан кийин, чоң проблема ошондо чыгат. Өспөйт, өссө дагы көктөйт дагы, саратанда кургап калат кайрадан. Анан ошол көчөттү кайрадан жулуп таштайбыз дагы, жыл сайын Өзбекстандан Кыргызстанга 10 миллион көчөт кирет, контрабанда жолу менен туугандар. Мына ошону Борбор Азия багбандары элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатып, мына азыр ошону кыскартып алып келтирип, азыр деген кирсе бир 300 миң, 400 миң, 500 миң эле көчөт кирип калды да. Мына Борбор Азия багбандар биримдигинин Кыргызстанга кылган жакшылыгы 10 миллионду 50 эле көбөйтүп койгула, жыл сайын биз 500 миллион сомдон эконом кылып берип атабыз Кыргызстанга. Бул бир. Анан бир 2015-жылы биз ошол Бактабад деп ошол жолго чыгып Бактабад кылып баштаганыбыздан бери, мына азамат билет, 20 миң көчөт араң сатылат эле интенсивный садоводство. Ошонун азыр саны миллиондон өтүп кетти. Азыр жыл сайын 1 миллиондон ашык интенсивдүү садоводствонун көчөттөрү келип сатылып, элдер ошону отургузуп, ошодон түшүм алып башташты. Бул эң чоң биздин жеңишибиз. Мына ошон үчүн силерге айтарым, көчөт холодильниктен сатылат. Холодильниктен дагы сатылганда дагы жанагы көчөттүн өзүнүн Туркиядан келсе жашыл сертификаты болот. Эгерде Европадан келе турган болсо, вне зоны о вирусной безопасности деген сертификаты болуш керек. Бул сертификатсыз көчөт, бул көчөт эмес уже. Бул жөн эле бир шыпыргы, аны деген такыр акчаңарды коротпогула, онун көрөктү жериңер бош жатканы жакшы, настроение болбойсуңар. Урап калса бир настроение болосун, чыкпай калса бир настроение болосун, анын кереги жок, жөн эле турганы жакшы. А лунканы болсо даярдай бериңиздер. 1 жылдык лунка, 2 жылдык не имеет значения. Канчалык ал турган болсо ошончолук пайда. Анан отургузуп атканда кайрадан
жана 80 сантиметрлик слойда эми бул жерде таш көп да. Ташты деген ээлеп туруп, ташын алып таштап туруп, жанагыны ордуна салабыз 80 сантиметрде. Биринчи чыгарып койгон органика, жердин бети эле органика болот. Ол болсо, ал слой болсо миллиард жылдап калыптанат. Аны деген бүлдөздөр менен сүргүлбегиле, аны деген эч бир мындай эгерде сүрө турган болсоңуздар 20 сантиметрин алып таштап туруп, жерди тегиздеп, кайра ошону ордуна койгула. Эч качан чачып бербегиле аны бир жака. Бул деген миллиард жылдап калыптанат. Мына ошол 20 сантиметрлик органиканы биринчи алып койдукпу? Ошону аласыздар дагы, ээлеп таштап туруп, таштарынан арылтып туруп, таштарын алып салып туруп, жанага бирге бир биогумус, мына биогумусту көрдүңөрбү? Мына капкара колунда кармап турат го. Ошол биогумус 10 килограмм болсо 10 килограмм биогумусту аралаштырып туруп, анан ошону тамырга бересиздер. Ошону тамырга бергенден кийин анан любой дарак өсөт. Өспөй турган дарак болбойт да. Ошого туугандары мына отургузуп атканда, анан көчөт тандап атканда жакшы карап, анан азыгын бере турган болсо эле, Кудай кааласа, көчөт өсөт. Эгерде азык жетиштүү боло турган болсо, ал дарак анча-мынча ооруларды, анча-мынча вирустарга баш бербейт. Азыгы жакшы, аэрозация жакшы, суу кетип атат. Аба алмашуусу жакшы, местаны жакшы даярдагансыздар. Эми акатай, эң эле аз дегенде бул шапталуу 12 жыл жашайт экен. Эми 12 жыл жашай турган эмеге бир жакшына кылып место даярдап берели да, туурабы? Мисте болсо вообще 450 жыл жашайт. Мына ошон үчүн жумушту жасаганга жараша капитально жасаңыздар. Капитально. Чтобы кийин дагы эмне мындай чала казып коюп мындай. Мына Балбак таксырда, Балбай таксырда эме бар, Кудайга шүгүр. Техникасы бар. Сурансаңыздар, келип, сонун кылып кас берет. Балбай. Анан ушуну менен эле силер. Анан жердин сары топурагы эле, таштагы эле, анан чопо эле, анан дагы бирдеме эле деп шылтоо кылбаңыздар. Мына подоконникте пластмассада гүл өстүрүп атабызбы? Жерди дагы ошондой горшоктой эле пайдаланабыз. Алып таштап туруп, непалардан көрдүңбү? Паш жок, көрдүңбү? Бая жерде эч кандай эме жок, азык зат жок, күрдүүлүгү жок жерби? Алып салгыла. Бирге бир даже керек болсо 1,20 кылып алып таштап туруп, ошол жерде тонун топурагын алып келип салгыла. Же болбосо тонун топурагына алып келгенде штраф боло турган болсо эмне кылыш керек экен? Жанагыны полный чыгарып, ээлеп туруп, жумшак топуракты бирге бир биогумуска аралаштырып, мисалы үчүн 400 килограмм болсо 400 килограмм биогумуска аралаштырып туруп ошону салыңыздар. Ошого отургузгула. Кандай проблема? Эч кандай проблема жок. Мына азыр эмне көп? Чүйдүн борунда, мына ушу көлдүн көп айылдарында не кыктан кутула албай отурушат. Туурабы? Ошол барып, ошактан кык алып келип, жерде уктум мен, кык кымбат экен, силерде. Башка региондорго караганда. Биз кыкты, мисалы үчүн Бишкекте бир ховасын 1000 эле сомдон алабыз. Бир ховасын 1000 сом. Самалбы биз. Погрузчик алып барабыз. Кыктын эмесине, ховасына, хозяинine 1000 сомдон берип коебуз. Хова менен погрузчикти өзүбүз нанимать этип эле алып барып ташып, ошону биогумус жасап алабыз. Ошон үчүн баардыгыңыздарды айтамын, биогумус жасаганды үйрөнүңүздөр. Биогумуска бар, жок, ошол өзүбүздөн чыккан органикалык, малдан чыккан органикалык таштандылардын баардыгын берсек болот, туугандар. Эми суроо жооп көтөйлү. Кандай суроолор болсо, акырын бере бериңиздер. Колдон келишинче жооп беребиз. Ana, bismillah деп сизден баштайлы, оң жакта. Көчөт тандоодо кандай көчөттөр алсак, биздин регионгочу, көлөгөнү бул капкандардын тегерегине. Алма сорту, кайсыл сорт бизге ылайыктуу да, өсүшүнө, түшүн бергенине, полукарликти же кандай. Эми бул суроого Азамат жооп берсин, себеби Азамат практик ушул жерде бардык дарактарды өстүрүп жүрөт, анан кийин эгерде керек болсо биз толуктоо жасайбыз. Азамат, такыр сөз сизде. Бизге негизи тоң жери биздики таштабырак да. Карликке караганда полукарликтер жакшы болот. Полукарликти айдаганда азыр алманын түрлөрү көп, бирок баасы жок да. Ошон үчүн азыр жаңы чыгып аткан Жерамин, Моди, Женева Эйрле деген укмуштаган сорттор бар. Ошолорду айдаганга сунуштайт элем. 106 подбой, анан ушулар. Анан дагы жакшысы эрте ышкан алмалар жакшы болот. Женева Эйрле деген эрте ышкан абрикостой кылып эле сатып ийесиң дагы
кааласаң күзүндө кышкы алмадан алып кой отборныйны чемемей арагында. Анан абрикостордон бизде көрүп атпайсыңбы, лимонка жакшы баа болуп атат, анан поздний. Анан таза королевскийдин өзү. Айда. Ошол кыскача суроо толуктасаңар толуктап. Анан андан тышкары кокон киласай десак болот, жакшы. Көчө фундукту айтып атасыз, фундук. Бөсүкөл орнуна баягы туристтерге баарда расчет алышыбыз керек. Туристтер келген маалда быша турган көрүк, быша турган алма, быша турган алча, бардын туристтерге расчет алышыбыз керек. Анан кийин баягындай логистика требования болбой турган мөмөлүү дарактарга өтсөк. Мисалы үчүн кышкы алманы отургузуп алсак, аны мышык баласын ташыгандай эле ташып жүрө бересиң да. Холодильниктен бияка сортировка кылып, дагы бияка ошентип жүрө бересиң да. Эгерде эрте быша турган айдап кое турган болсок, мисалы үчүн Галавал деген алманы кып-кызыл болот. Бул жерде июлдун 20-ларында бышат. Как раз сезон кызып аткан маалда бышып берет Галавалда. Мына базарга алып чыксаңыз да туристтерге эле сатып бересиз да. Кайтып аткандарга эме болду Галавал деген алма. Анан Ginger Gold деген ошол Golden Delicious эле окшош, бирок мындай эрте бышар. Бул июлдун 1-инде бышат. Биздин региондо силерде где-то июлдун 1 ай. Ошо 1 ай разница, ошолорго бышып калат да. Көп деле разница бербейт экен, азамат 15 күн. Көп болсо. А так 10 күн эле. Өзгөн менен эме окшош эле. Көп айырма жок да. Черешня менен гүл менен боштун черешнясы 1 ай айырма болот. 1 ай айырма, черешня да. Мына ушул Кордия, Регина деген алчаларды баткен килестерде отургузулат. Булар да жакшы болот. Анан фундук. Фундукту мен рекомендовать этем, фундук силерге жакшы болот. Себеби көлдүн абасын алат. Өтө сонун болот ушул жака. Фундукту үйрөтөлү. Бул бадам. А фундук деген бул доңуз жаңгактап бар. Томолок коричневый болот. Ошодон какао чыгарат. Какао. Анын баасы жаңгакка караганда 6 эсе кымбат. Ал деген 600 сом. Фундук. Фундуктан какао чыккан үчүн ошон үчүн ценится. Ушул сиздин суроо. Албай, кандай сурообуз бар? Бизде жанакы эме көчөт өстүргөн өндүштөргө подвойлорду ушу гарантировать этип алып келип берип ошого контроль жасаганга мүмкүнчүлүк барбы? Бизде баягы клонирование жолу менен чыккан подвойлор бар. Булардын баасы $1. Өзүңөр улап туруп, мисалы алманыкы бар, алчаныкы бар, алмуруттуку бар, бардыгынан кааласыңар, каалаган эмегерден алып келип беребиз. Анан кийин агротехникалык эрежелерин сактаганы бир агроном да кошуп келип беребиз. Эгерде бир эле партияда ошону 200 000 алсаңар. Адан азыраак боло турган болсо, только консультативный телефондон гана консультация бере алат. Бул сураган себебим бияқта подвойлорду кандай гарантийный жанакы өсүмдүктөрдү өстүрө албайсызбы? Анан сиз айткандай 1 жыл тийип коебуз, анан бирөө 5 жыл күтөбүз, 5 жылдан кийин ал ушу бизге керектүү мөмө жемиш бербей жатат да. Анан 5-6 жылды биз кайра жокко чыгарып сурап атабыз да. Ошон үчүн жеринен подвойлорго кайрылып этилген даяр гарантированный ушу мөмө жемиштүү жерине өндүрүп берсе жакшы болот деп ойлойм. Ошондо иштесеңер, ошондо немелер багбандар ошо алып тиккенге эме болот да. Себеп дегенде жанагы биз тиккендин кээде мен көп ай жерден алып келип тиген, бирок ошо мага купуныма толгондой неме бербейт да. Результат чыкпайт да. Хорошо, биз ошону эске алып аракет кылабыз. Биз дагы баягы негизги максатыбыз ушу Кыргызстанда бир калды багбанчылык өнүксүн дегенден кийин биз пайданын аркасынан куумай жок бизде. Кудай буюрса кече Азамат экөөбүз сүйлөштүк, оккулировка болгон уже даяр көчөттөрдү Европадан алып келип, анан бул жерде уже реанировать этип, же болбосо сразу эле местосуна отургузуп, сразу деле болот. карай турган кылып
колдон келишинче жардам беребиз. Бирок баягы биз алып келип берген уже даяр үстүндө уланган оккулировка болгон 1,5 жыл 2 жылдан кийин анан түшүмгө кирет. Бирок губерний кирет. Все хорошо, ушул жердин ушул эмесин алат да. Ошол сиздин сурооңуз. Фундулар кайсы? Ошону түшүнбөй калдым. Көлгө жакшы. Көлгө жакшы фундук тегерек эме болот. Бул жерге сүрөттү чыкпаптыр. Азыр Азамат таап көрсөтүп коет, Азамат фундукту көрсөт. Сиздин сурооңуз? Карагат тууралуу. Көлгө карагаттын азыр Черный капитан деген мода болуп кетиптир. Баардык эле элдер ошо Черный капитан деп ошону отургузуп алыптыр. Черный капитан Польшадан келген сорт, онун аты Йошка. Крыжовник менен ежа малинанын ортосунан чыккан гибрид да. Бирок өлө выживаемый, өтө сонун экен. Анан бардык эле жерге отургузса сонун өсөт экен. Ушуну нарынга, чаткалга, алайку, чоң алай, ушул жактарга жайылтыш керек. Анан адан сырткары тисел, тибен деген сорттору да жакшы болуп атат. Ошол сортторго көңүл бөлсөңүздөр. Карагат дүйнө жүзүндө карагат өскөн жерлер өтө аз экен. Карагат өскөн жерлердин почти 25-30% Кыргызстанда экен. Пайдаланыңыздар ушудан. Буну эң чоң акцидент деп коет. Бул деген адамдарга простуда өткөндө ошол простуданы кайтарат экен. Суукту кайтарат экен. Ошон үчүн бул карагатты дүйнө жүзү өтө жакшы алат. Өзбекстанда биз балды 1 килограмм балды азыр 400 сомдон алсак 600 сомго 1 литровый банкада бал алып жеп атабыз го. Өзбекстанда биздин Ысык көлдүн карагатынын 1 литр вареньясы 1000 сом. Ушунчалык баалуу. Ошон үчүн карагат отургузгандан тажабаңыздар, канча болсо карагат отургуза бериңиздер. Баасы дагы жакшы болот. Эми көчөттөрдү ушул мына Азамат билет кайерден алышты. Просто финансирование керек да. Эгерде сиздер Азаматка ишенип бардыңыздар ушул мына жазга Азамат же күзгө заказ берсеңиздер, Азамат барып өзү алып келип берет Европадан. Эң дүйнө жүзүндөгү баягы мындай алдыңкы питомниктер бар Польшада. Ошол кишилер менен Азаматтын связы бар. Азаматка эле акчаны топсолушуңар керек да. Азамат өзүнүн каражаты жок. Мисалы үчүн 200 000 көчөттү Азамат барып 200 000 доллар төлөп алып келе албайт. Анда деген сен финансировать этишиң керек. Мына целый айыл мына 200 доллардан мисалы үчүн ушул жерде 1000 үй бүлө бар да турап 200 доллардан камсыздасаңыздар бул барып алып келип берет. Эң арзан баада силерге бардыңыздарга бирдей кылып 200 000 көчөттү бирдей кылып отургузуп алсаңыздар кардары да жакшы келет да. Уже келеркиден уже силер бир эле 200дөн берип алып келдирип алганыңардан кийин уже ишенип каласыңар дагы Азаматка уже эмне 2000 доллардан 3000 доллардан бересиздер. 1 гектарга 10 000 көчөт болот. Билесиздер, 10 000 көчөт 150 сомдон болот. Көчөттүн баасы 150 сом. Жакшы, органик, эң супер элита деген эң сонун көчөттү алып келип берет. Ошо бардыңыздар, даярданыңыздар. Көчөт не проблема. Размер кандай айдан чыгат? 50гө, эки көчөттүн ортосу 50, бул жагы 2 метр болот. 2 метр. Канча болсо алып келип берет. Азамат менен байланышсаңыздар, Азамат прямо Суликтин өзү менен сүйлөшөт Азамат. Ошол Суликтин питомнигинен Путиндин бактары бардыгы Суликтин көчөттөрүн отургузушат. Эң сапаттуу көчөттөрдү Сулик чыгарат. Карагаттында малинасын, крыжовнигин, калина, клюква, брусника, голубика, черника, черемуха бардыгын алып келип берет. Заказ берилип отурлар. Бул жерде саздагы жерлер бар экен, саздак жерлер бар экен. Ошол жерге крыжовник, клюква, калина отургузсаңыздар болот. Бардык ягодалардын түрлөрүн отургузда. Ягодный рай деп коюш керек бул жакта. Полностью ошого өтүш керек ягодага. Дүйнө жүзүндө мындай жер жок. Деги эле Кыргызстанда Алла Таала ушул мөмө жемишке чыгарган экен. Биздин мөмө жемиштей мен көп мамлекеттерге бардым. Биздикинде вкус жок, даам жок. Биздикинде вкусту биз өзүбүз жок кылып атабыз. Азотту, өкүртү берип атабыз, өрүккө берип атабыз, карагатка берип атабыз, бар жокту. Микроорганизмдерди өлтүрүп атабыз. Микроорганизм жок болсо вкус жок болот. Микроорганизм жок болсо жит жок болот.
азотту бергенди токтотуңуздар. Ошон үчүн мен силерге айтып атам, мына плакатты сүрөткө тартып алыңыздар, баштаңыздар. Азыр дагы ким каалоочулар боло турган болсо, мына машинеде өткөндө бирөөгө салганда экөөнү ашыкча салып койгон экен, 2 коробка сөлжан бар. Азыр алып калсаңыздар болот да. Баккыла, үйрөнгүлө. Не бир эле жолу 3000 сомго алып коесуң, 1 тонна кыкка салып коесуң, күзүндө ушу 10 тонна кыкка саласың, кийинки жылы ушу 100 тонна кыкка саласың. Кете берет да. Уланып эле. Бул эч качакка жок болуп кетпейт, сөлжан. Биогумус бул 50 килограмм чириген кыктын күчүн берет. 1 килограмм биогумус. Шунчалык кубаттуу да, 2 килограмм биогумус деген 50 килограмм чириген компосттун күчүн берет да. Анын составында мына көргүлө. Азот, фосфор, калий, кальций, магний, жез, марганец. Эмне керек болсо, адамдын сөөгүндө эмне болсо, адамдын сөөгүндө, адамдын организминде эмне бар болсо, ошонун бардыгы ошо биогумуста бар. Бул деген ден соолук. Биогумус деген бул деген эң кыргыз үчүн эң биринчи айтат го, ден соолук болсунчу дейбиз го. Мына ушул биогумус бул ден соолук. Мына шуну менен жазап, өзүңөр жегиле, балдарыңарга жедиргиле, туугандарга жедиргиле. Всеобщий бардыңыздар ушул регион органикага өтүп кетиш керек. Органикалык тамак аш бул дүйнө жүзү аябай издеп аткан тамак аш. Жолдун бул бетинде эле апельсин 1 евро деп сатылып атат. Жолдун бул бетине өтсөң 4 евро. Неге сеники? Меники кык менен бышкан, меники биогумуста таза. Ошон үчүн меники органика. Mo сертификатына бир дагы химия жолоткон эмесмин. Ошон үчүн меники кымбат дейт. 1 евронуку эмне экен? Пестицид, гербицид, фунгицид эң эле аз деген 36 жолу дарылайт экен. Мына ошондой алмаларды россияндар жеп атат азыр. Польшада өзүң билесиң, 36 жолу дарылайт. Ошол алмалар бизге дагы келип атат, биздин супермаркеттерде сатылып атат. Чирип, мында четтерине курт түшкөн алмадын жегиле. Ошол органика. Биз куртчалык башыбыз иштебей, курт тандап туруп органиканы жейт. Ошон үчүн биз дагы органика тамак ашка өтүшүбүз керек. Будайды органика кылгыла. Моз келип аткан баягы ун, май, шекер, эч нерсени карабаңыздар. Албаңыздар аларды. Россиядан келген продукталар, Украинадан, Белоруссиядан, Тажикстандан, Өзбекстандан чыккан бардык продукталар госстандартка не соответствует. Алардын бардыгы пестицид, фунгицид, гербицидке толгон, азотко сугарылган гана мөмө жемиштер келет ал жактан бизге. Бизме шунчалык эле мообуз бул. Биз өзүбүздү защищать этишибиз керек. Органика тамак аш бутубуздун астында турат. Мына азыр мындай чыгып эле мыктагы чыккан чөптү деле ошону кыркып туруп, ошону деген кичине майдан куюп, аралаштырып, ошону жеп алсаң, ага караганда эмеге караганда 1000 эсе витамини көп. Ошол чөптүн, бутубуздун астында чыгып аткан чөптүн витамини ошол момундай болгон, сапсары болгон бананга караганда көбүрөөк. Жөн эле бул имитация продуктов. Ал жерде эч кандай адамга пайда алып келе турган эч кандай элементтер жок. Витаминдер жок. Добавкалардын бардыгы химия менен болгон. Мына азыр этти көрүп атасыздар. Бардык бизге келип аткан фастфудду иштетип аткан ушулардын бардыгы эмне? Усилитель вкуса деп бар. Усилитель вкуса бул дүйнө жүзүндө эң арзан химия жол менен алынган бир вещество. Натрия глюконат деп бар. Ошо натрия глюконат менен бизде ошол салаттар жазалып атат. Баягы упаковкада болгон тушенкалар, ошолордун бардыгынын вкусу бирдей. Ошол эле шаарга барсаңыздар, кафелердин бардыгы ошону китайский соль иштетет. Натрия глюконатты. Ошонун тамагын жегенден кийин жанагы ошо наркоманга окшоп үйрөнүп каласың да, барып кайра-кайра ошону жеп жүрө бересиң да. Эмне семирип атабыз? Макарон жеп семирип атабыз. Эмне семирип атабыз? Жөн эле чай ичип эле семирип атабыз биз. Ушулардын бардыгы не? Химия. Ошон. Здоровый адам арык болот. Арык чыгай шыңга бойлуу болот. Здоровый адам. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтамын, органика тамак ашка өтүңүздөр. Өзүңөрдүн колуңарда турат. Мына дарактардан түшкөн жалбырактар, малдан ашкан чөптөр, малдан чыккан ошол кыктар, өзүбүздүн огороддон чыккан батва, картошканыкы бардыгы органика. Ошону бир яма кылып,
bir 50 сантиметр қазып, ширинасын 5 метр, узунасын 10 метр кылып, борт кылып, ошол жерге үйө бериш керек. Эмне тапсаңар, органический эмне тапсаңар ошол үйө. Кыкты да үйө бер, жалбыракты да үйө бер, чөптү да үйө бер, саманды да үйө бер. Керек болсо малдын терисин да ошол жерге жабып бер. Ошол жерге сөлжан салып кой. Болду, сөлжан жанагынын бардыгын превращает не черное золото. Превращает, что мусор превращает в деньги. Ну, например, айтып көрөлү, 1 килограмм 41 сом, Сөлжан жеді, 600 грамм биогумус қалды. 600 грамм биогумусту базарға алып шығып саттық 20 сомдан 12 сом ақша болды. 2 сом расходқа шығарып бердік, әрбір килограмм қықтанны 10 сомдан киреше көріп отабыз біз. Ал недалеко бұл, ертеге Қытай келеді, биогумус сұрап. Ертеге арабтар келе айтады, биогумус сұрап, 1 килограммы $1 шығады екен. Аны деген сатып бергенде не пайда? Ешқандай пайда жоқ. Біз сатып бердік. Ордына міне, орыстардың дағылы продуктасын алып жей береміз бе? Украинецтердің, өзбектердің 100.000 жей береміз бе? Тажиктердің. Тұра? Жоқ, ошол биогумусты еш жаққа сатпай, ошоны иштетишибиз керек өзүбүз үчүн. Абрикоско салайлы, алмаға салайлы, карагатка салайлы, органика кылып чыгарып, ошонун органика тамак ашты өзүбүз эң биринчи кыргыз эли өзү тоюп жешибиз керек. А биз эмне кылып атабыз? Балды сатабыз, органиканы, жаңғақты сатабыз, маңызды сатабыз, мистени, бадамды, бар жоқ, жақсы, сары май, бар жоқ, ич май, бар жоқты шет өлкөгө сатып беребиз, органика алып жегиле окуйду. Анан өзүбүз болсо, не жейбиз өзүбүз? Алардан непонятный бир полелерде өсүрүлгөн тамак ашты бизге жөнөтүп атат. Ошону жеп атабыз. Ошон үчүн туугандарым, токтоно турган мезгил келди. Ойлону. Кыргызстандын негизги өнүгүү стратегиясы бул не? Органика тамак аш чыгарып туруп, мына ошону өзү жеп, башканын дүйнө жүзүнө кымбат сатуу. Ушул процессти колго алайық. Мына эртеге туристтер келет. Туристтер келе турган болсо, туристтерге эмнебиз даяр ысык көлдө? Абрикосубузду алар 3 күнгө келген киши анан августта 25-inde краснощёкий бышат деп күтүп отура берели, тура? Не? Биз модернизация өтүшүбүз керек. Так. Майдан баштап уже быша турган шарт жаратышыбыз керек. Үшү куруп кетет деп коркутабызбы? Үстүн жабыш керек. Антиградный сетка бар. 1 саат эле чыдап койсо, үшүк өтүп кетет. Көп болсо 3 жолу үшүк жүрөт, же 4 жолу. А ошо 4 саат чыдап койсок, ошону не? Күрөшүп койсок, ошону менен болду, кутулабыз. Мына азыр бул жерде кандай болуп атат? Биз жакта чымчык жеп коюп атат, килесте. Алманы чукуп кетип атат. Чок, алманы да бузуп салып атат. Анжир, хурма, ошо жей албай калдык. Не? Ошол чымчыктын эмесинен. Азыр элдин бардыгы мына не кылып атат? Антиградный сетка тартып атат. Антиградный сетка тартканда, бул деген мындай ошол не бакты мындай калпак менен мындай коргоп койгондой эле. Аба кире берет, күн кире берет. А бирок ичине посторонний эч нерсе чыгып кирбейт. Суук көп кирбейт, ысык көп кирбейт. Ошон үчүн антиградный, противоградный сетка тартып коет дагы. Мөндүр да уруп коет. Азыр уруп коюп атпайбы мөндүр? Бурчак уруп коет, өрүктү уруп коет, алманы уруп коюп атат. Анан карасаң, таяк жеген эме мондай болуп, шишик-пишик болуп анан бышып атат. А противоградный сетка болсо ал андай болот. Противоград 1 гектарга 90.000 сомдук не сетка кетет экен. 1 гектарга. Анан стойка 200.000 сомдук. Общий 300.000 сом менен 1 гектар жерде огораживать этип алабыз. Биринчиден үшүктөн коргойт, экинчиден мөндүрдөн коргойт, үчүнчүдөн чымчыктан коргойт, төртүнчүдөн мына краснощёкийди карасаң, бир бети баягы жайлаудан чыккан баландыгы болот, торс болот. Товарный вид өлдү. Ошодон коргойт. Ысыктын уруп кеткенден. А эгерде, мисалы үчүн, 1 гектарда абрикосуң бар. Жылыга эле ура берсе, 3 жыл подряд ургандан кийин эч неме албасаң, не керек бар, тура? Анан көрөктө ошону 300.000 сомго тосуп кое турган болсоң, 3 жыл подряд ала турган болсоң да, ошол жерден гектарынан 40 тоннадан 30 сомдон тапшырганда деле 1.200.000 сом болуп атпайбы, тура? А полукарлык отургузгула, чтобы антиградный сетка не болсун? Баягы высокорослый отургузуп койсок, 10 метрге көтөрүлүп кетип атпайбы? А эмени стойканын метри болсо, болгон эле 5 метр, 5,5 метр эле болот. А полукарлыктын чоңойгону эмне?
4 metr olur. 1 metr üstünde olur da tosup kalır. Özüzді özüz сақташыбыз керек. Бағыбызды сақта ошентип жазай турган болсок болот. Эми сразу эле 1 гектар же 2 гектар кылыш мындай максат койбоңуздар. Аз гана кылып туруп, кичинекей жасап туруп, зато качественно. 50 сотикте эсептеп берейин, 50 сотикке. 50 сотикке 300 көчөт кетет. 330 көчөт кетет. Так, 1200, 1350 доллар кетет экен да. 1400 деп коелу. Айландырып тоскондо 50 сотик, 1000 доллар акча кетет. 2400 болду. Капелькасына 1,5 кетет. 4 болду. И анан кийин жанагынын үстүн жапканы 2000 доллар. Противоградный менен. 6000 долларга силер 50 сотик интенсивный бак кылып алдыңыздар. 330 түптөн эң эле аз бергенде 50 килограммдан берсин. 15 тонна жүк чыгат. 15 тонна жүк чыгат дагы 80 сомдон 90 сомдон үйдөн алып кетет. Бул деген почти миллион да. Миллиондон артыгыраак тыйын. Өрүк? Өрүк ба. Ананасовый абрикос деп коет. Армянский шалах. Ак тукум, бизде өрдөк тукум деп коет. Ак өрүк бар го. Ошодон дейик болду. Как раз немелер туристтер келген малга бышы берет. Карагатчы, карагат. Карагатты дагы ошондой кылып тосуп алып бакса болот. Чымчык жебейт. Чымчыктан тососун. Сону болот. Ошо келгиле ошого аракет кылайлы. 50 сотикке 5000 карагат болот. Канча эме üzüm Эме 50 сотик ар бир түбү эме 1 килограмм 700дөн бергенде минимально 9 тонна карагат болот. Болобу жете? 200дөн сатсаңыз нормально. Жакшы. Эке жана 4 жылдык, 5 жылдыктачы ичинде эме болуп калат деп жооп коет деп. Кыйык гана неме салынат да. Тооктун эмелери салып атышпайбы? Ошолор туурабы, туура эмеспи? Өзү кыкты тегиле огородко жолотуп болбойт да. Кыктын ичинде толгон токой оорулар бар кошо. Толгон. Анан кыкты ал жака огородко алып барыш үчүн компостери өтөтүш керек. Камурап, бар жокту топтоп туруп, үстүнө суудан сеп, клёнка жаап койсоңуздар, жанагы 2 айда кап-кара болуп чирип калат. Жайдын күндөрү, кыштын күндөрү 4 ай, 5 айда компост болот. Мына ошону алып барсаңыздар болот. Ошондо дагы анча-мынча проблемалар барып калышы мүмкүн. Баягы эшек курт деп коет. Эшек курт, майский жуктун курту бар го. Чоң ак болот. Билесиздер да? Ошол кичине баягындай личинкасы жакка түшүп кала турган болсо, косточковыйлардын бардыгынын тамыры таттуу болот, ошонун тамырды арчып таштайт. Жеп. Ошондон мына бадам, гилес, өрүк, слива ошодон курап калат. Ошон үчүн кыкты өзү дегеле жолотпош керек. Биогумус түрүндө алып барсаңыздар канча болсо боло берет. Канча болсо. Биогумус каша менен эмени ниспорт иштеп, самый главный тамырга тийгизбей, жанына төгүп берсеңиздер канча болсо азык болуп, жерди борпон кылып, жердин күрдүүлүгүн ашырып иштей берет. Кыкта көп пайда жок. Көбү барып эле огороддун бетине эле сээп таштап атат. Болду, анын кичине гумусу бар, ол учуп кетет. Анан жамгыр жаагандан ошол жердеги туздар кайра жерге сиңет, кайра жерди шор болот да. Жөнүнө бир убаракерчилик да. Анан көрө ошол кыкты үйдөн жылдырбай эле бир мисалы үчүн 1 тонна боло турган болсо, ошого 1 ящик сөлжан салып койсоңуздар, дегенен 5 айда переработка кылып берет. 5 айдан кийин ошол 600 килограмм биогумусту 10 сотик жерге толук мындай жетет. Помидор эгесипи, картошка эгесипи, эмне болсо дагы сепсеңиз ошону не обогащать этип, түшүмдүүлүгүн көбөйтө берет. Азоттон мындай да, быйыл 150 килограмм бердиңби? Келирге 200 беришке туура келет да. Нормасы көтөрүлө берет. Жет багы жердин микроорганизмдер өлгөндөн кийин жанагы азотту эритип, положительный формага өткөзүп тамырга бере албай калат да. Канча берсең деле сиңип кете берет, бирок пайдасы жок. Биогумустуку жылдан жылга наоборот түшөт. Мына быйыл 10 тонна бердиңизби? Келирге 10 тонна бересизби?
3-cü жылда 10 тонна бересиз, анан кийинки жылдары уже 5 тонна, 3 тоннага түшүрүп коесуз. Ошол жер мисалы 1 гектардан 100 тонна картошка ала бересиз анан. Картошканы ысык көлдө картошканы жакшы отургузасыздар. Анан картошканы азыр жердин бардыгын арыктатып алганыңыздарга байланыштуу картошка ала албай калдыңыздар. Ошол жерди семиртириш үчүн силерге сөзсүз түрдө 20 тонна кык керек. 20 тонна кыкка сөл жанды салып, силер ошол жерге жылыга 12 тоннадан 3 жыл подряд жериңерге 1 гектар жерге биогумус берсеңиздер, жанагы жерде бардык микроорганизмдер кайра күчүнө кирип пайда болуп, анан кийин силер мурда салган азотторду дагы ээртеп туруп, ошол жердин түбүнө түшүп кеткен шорду дагы чыгарып, ошону положительный формага алып келип жерди аябай семиртирип таштайт. Анан силер гектарына 100 тоннадан картошка ала бересиздер. Ушу 4-чү жылдары. Жылдан жылга түшүмдүүлүгү көбөйө берет. Химия берип болбойсуз. Химия бербеңиздер. Химия болду, эми унутулган этап бул химия. Азыр мына силерде Караколдо департамент органического хозяйства деген бар. Департамент органического хозяйствода ошол жерде энтомофагдар бар. 5 энтомофаг бар. Афилинус, амблисиус, трихограмма, габрабракан, златогласка деген 5 энтомофаг бар. Ушул 5 энтомофагды алып келип туруп баксаңыздар, өзүңөрдүн огородуңарга. Ошол жердеги бизге билинген, билинбеген 800дөн ашык зыянкеч менен күрөшө алат да. Анан булардын дагы стимулятор роста, биолигнин дегени бар. Анан кийин жана грибковый болезньдер менен күрөшө турган трихограммасы бар. Триходермини бар. Триходерминди куя турган болсоңуздар, арпага, эмеге, картошканы отургузуп атканда да ошо менен протравка кылып отургузсаңыздар, картошкаңар оорубайт. Өтө көп пайда. Арзан. 50 сом, 30 сом. Ошондой эле препараттарды эмеде Россиядан, башка жактардан алып келип, атын бир немелерди коюп алып, бизге деген 1000 эсе кымбат акча менен сатып атышат. Өтө кымбат. Сону түшүнбөй атабыз биз. Өзүбүздө решение Кыргызстандын бардык внутренний проблемалардын решениясы Кыргызстандын ичинде эле. Башка жактан издебеш керек туугандар. Суроо, сизден суроо болсун. Сизден суроолор болсун. Алманы дарыласыз бербейбиз, сопун же дарылабай койсок болобу? Дарылаганда кышындасы декабрда башында 1% железный купорос менен чачасыз. Анан 2,5 ай, 3 ай өткөзүп туруп, анан кийин медный купорос чачып коесуз. Ошол эки эле дары. Бойкоразия балпандар билимдиги ушул эки эле дарыны рекомендовать этет. Башкасына спор, анан кийин сайфу ондойлорго биз вообще рекомендация бербейбиз. Анан бизде эмне көп? Азыр бизде ачуу чөп көп тоолордо. Кыргызстанда ачуу чөп аябай көп. Эрмен деген чөп бар. Аябай ачуу палың деп коет. Анан кийин кекире деген чөп бар бизде. Будайдын арасында көп чыгатында ёлкага окшоп, бийик болуп чыгат. Ошону кыркып алып эле алып келип туруп, жанагыны бир чоңураак котел жасап туруп, электрический ошо сайып койсоңуздар, немени же кипятильник салып туруп, жанагы баа чөптөрдү полный салып салыңыздар. Жанагы чөп аябай кайнап, анан кийин сироп болуп калат да почти. Коюк болуп туруп, баягыны процедить этип туруп сеткадан. И жанагыны пульверизатор менен ооруп аткан карагаттарга, ооруп аткан алмаларга чачыңыздар. Кадимкидей жок кылып таштайт экен. Тиле, ондой мында майда чүдө пилилшик, силилшик, плодожорка, сладожоркалардын баардыгын жок кылат экен. Анан калганына энтомофаг алып келип койгула. Триходермин, биолигин менен протравка кылгыла. Жалбырактар ооруп аткандар. Ооба. Лок деген чыккан азыр. МВ, мына ошол фирманын локту. Локту да пайдаланыңыздар. Тилеяны жөн эле эмеден жууп эле түшүрүп коет экен да, тилеяны. 10 литр сууга 100 грамм лок. Бул да органический. Локту ичсең да болот. Билесиздерби локту? Локтун идишин алып туруп, жерге көмүп койсоңуздар, 3 жылда, 4 жылда жана чирип кетет. МВ-дикиби? МВ-дики, ооба, МВ, ошону локту пайдаланыңыздар. Азыр биз картоп смесь берсек болот да, э? Да, убакытта 3%. Жүз ачыкча. Анткени мына азыр эми аябай жаан жаап атпайбы? Азыр бул ним болгондо
козугардын илдеттери аябай көбөйөт да. Азыр кичине күн жылыганда бүт грибоктун баары жабышкан, алманын баары капкара, баары ыстык эле. Азыр эми көк таш чачпасаңар быйыл алма кыйын эле кыйналат да. Анткени могу условияда мурун болсо тоңго качан жаан жачу эле жазында. Быйыл ого өтөр 10 эсе көбөйөт токтор. Ошо мында кара болуп калгандар ошолор сажистый грибок деп коет. Анан ошого каршы көк таш менен жакшы опрыскивание болсо кадимкидей эле ишеп барат. Бирок бүчүр ачкыча. Азыр бул жаан басылып күн жылыса бүчүр сразу ачат. Жаан басылды ошо бир 4-5 күнүн ичинде да ары чачып алууга жетиш керек. 3% десene. 3%. Анан көк ташты жакшы карап алла, быйыл кымбат эле болуп атат. Анан самопалдар бар, кадимки тузга эле синка кошуп туруп суу бүт эме болуп калганда көк ташты тазасын билиш үчүн колго алып туруп эле сүрүп жакшы сүрсөңөр, көк таш кристаллы көп бойдон калат. Эгер синка кошулган болсо, солун баары краска болуп тиги агарып калат. Атак азыр туз апарсаң да тузга эле жасап туруп арзан кылып саткандар андан көп да. Ошо үчүн канча кош керек? 300 граммды 10 литр сууга. Же болбосо касайт бар, арга бул дагы жакшы препарат, хлорокисмеди, мындай зыяны жок, жези бар да. Көк ташка эле окшош, ошо эки препаратты пайдаланса. Косайт 2000 деген. Бергиле суу. Беребиз. Кимде кандай суу? Курса тууралуу айтпасаңыз. Курса да ооруп атат да, ошол ооруу жок болобу, могу фитек болот. Жок, ал бактериальный карантинный оору, бул бүт дүйнө жүзүндөгү проблема. Аны үчүн жакшы болуш үчүн, оорутпаш үчүн грушанын иммунитетин көтөрүп, анан оору жуккан малда алып салып туруш керек. Анан биздикилер огородко кирбейбиз, жазында бир сугардык, карап да койбойбуз, мониторинг кылып карап коюп туруш керек. Бул жазында гүлдөп атканда гүлдөгөн жерден башталат да, арылар келип туруп, ооруганды алып келип туруп, чаңдаштырып атканда ош жерден жугат, ош жерден гүлдөн баштап туруп акырын кете берет да, жайдын ортосунда полный жууп кетет. А силер гүлдөгөндөн кийин бир сыйра карап бартабы, секатор менен эле таза жеринен кесип, кайра мед содержащий көк таштан чачып, түйүнө биогумус берип, күчтөп, багып стимулятор берип турушка керек. Ошондо Негизи ушулардын жана жаңы келген сортторунда, Европадан келип атпайбы ушулар? Ошолордун ушундай оору жок болобу, же аларда деле боло береби? Азыр Түркиядан келип аткан көчөттөр, Европадан келип аткан көчөттөрдө ошондой сорттору бар. Бактериальный ожогко иммунитет бар. Мына мисалы үчүн бул жерде бактериальный ожог менен ооруп аткан дарактын жанына отургузсаң, бул оорубайт, түрө берет. Жукпайт экен. Жукпайт, эч нерсе болбойт. Ошондой сорттор бар. Быйыл биз алып келе албадык, келерге Кудай кааласа ошодон көбүрөөк алып келип көлгө жайылтабыз. Эски алмурттар барды кетет. Бул факт. Негизи кетип атат. Кетет да. Барды кетет, тазаланат, анан кийин баягы биз берген алмуруттар. Мына ошо июнская красавица, бардыгына иммунитет бердирип коет. Мына Санта-Марияга, конференцияга, Форел, Юн сулусу ушуларга, ДЖБ, ушулардын бардыгына иммунитети бар. Көчөттөр бар. Ошолор бир аз кымбатыраак болот, зато оорубайт. Алып келсе болот. Көчөт, биздин көчөттөр өсө, бул Западтардын бизнес экен да бул жаштар. Бул Америкадан келди. Америкадан келип, Сербияга келди, Сербиядан бул жакка келди. Сербия көчөттөр менен кошулат. көп оорулар келди да. Ошо да, ошо ойрак. жанагы биоатмосфера, биосфералык жана неме шаблон коюш керек да посторго. Ошо келатканда көчөттү тщательно текшерип, сертификатын бүтүрүп туруп анан алыш керек да. Өзү көчөт кирген Израилге барганда абрикос, анан грушанын көчөттөрүн жасаган дүкөнгө баргам. Анан алардан сурадым да, эми ооруп аткан көчөт бар экен. Бул оорулуу көчөтүн каяка десе, бул оорулуу көчөт немеге кетет деди. Договорубуз Германия менен деди. А оорулуу көчөтүн эмне үчүн кетип атат? Жок, мен сертификат алгам дейт. Только мен калибрге алгам дейт. Качествого алгам дейт. А мен ооруга алган эмесмин дейт. Рост жок. Мен требованиясы эмне? Мага калибр менен ошо көчөттү берем дейт. А ооруга мен жооп бербейм да. Берүүнү койдум. Эмне ошентип ответ бербеди?
Европадан кайра бизге келет да ошол эле ооручу. Мына неме каякта, түпкү тамыры. Түпкү тамыры каякта. Мына азыр мына мамлекетке биз суранып атабызга инвитро лаборатория коюп бергиле. Инвитро лаборатория койсо, бул жерден ошол көчөттөр жасап атканда иммунизация кылып, жакшы кылып чыгара турганбыз. Бизде оорубайт дагы, эски көчөттөр кетип бүткөндөн кийин уже бизге башка жактан көчөт келбесе оору жок болот. Анан урук алып келгенде да токтотуш керек. Германиясынан башка жактан уруктар келип атат. Ошол эле уруктарды инвитро лабораторияда картошканы супер элита кылып өзүбүз жасай алабыз. Бул бир жылда Кыргызстан только уруктун өзүнө эле бир эң эле аз дегенде урук көчөт анан мына картошканын уругу бар жокко эң эле аз дегенде бир 300 миллион, 400 миллион доллар берип атабыз. Мына Голландиядан келет дарбуз отургузасын, уругун терип аласың, кайра отургузсаң чыкпайт. Ал жакта уже программировать этип коет экен. Экинчи уже эмеге иштебейт. Айласы жок дагы Голландиядан сатып алабыз. Мына ошонун бардыгын инвитро лаборатория болсо, будайды дагы таза, арпасын таза, сулууну, нарбузду, бар жокту, болгарский перец, помидор, бар жокун биз өзүбүз жасап алабыз да. Жана дагы эмне жакшы, кокустан баягында бир кечегиде ошо пандемия, сандемия бирдеме балай келе турган болсо, 6 миллион кишинин анализин 2,5 саатта чыгарып койду. Онтип Банецкийге барып жалдыра отурбайбыз, 1000 канчадан төлөп. Анализдин баасы 13 тыйын канча, 13 тыйындан түшөт экен. Копейка. Кече биз мына Банецкийге мына жыл сайын мына Кыргызстанда ооруган кишилер Банецкий менен Аква дагы эмне деген лабораторияларга биздеге миллиардтаган сомдорду берип иштеп атабыз да. А инвитро лаборатория келсе ушунун баардыгы ошол жерде боло берет. Мына бул жагы айткандай инвитро лабораторияны бир жерге коюп коет дагы, анан кийин буягына медицина, бул жагына көчөт, бул жагына урук, ошону коюп коет, 3 тармак менен иштей берет. Лаборатория бир жерде турат. Акырын кирип медиктер текшерип чыгып кетерет өзүнө жарашасын, көчөтчүлөр кирип өзүнө жарашасын алып чыгып кетерет, урукчулар кирип. Болду, постоянно стерильно тазаланып эме болуп турат. Азыр больницага барсаң эле анализдер жиберип экен, тияк барсаң 3 тыйын сом. Анализге акча кетет экен да? Ошол анализдер 13 тыйын, 15 тыйын, 20 тыйын менен бүтө турган анализдер. Инвитро лаборатория болсо, биз дегеле ушул бир чоң бир мозг болуп калат да бул. Биз ошол башка бир мамлекеттерден келген ошо шылуундар жүрөт го. Ошолордон кутулабыз, анализинен дагы, башкасынан дагы кутулабыз да. Анан эң жакшы жери ар бир кирген позиция, печенье, конфет, суу май, туз, переправа баардыгын текшере алабыз да биз. Текшерип туруп, полный химический, биологический составын чыгарып туруп, бул Кыргызга зыян экен деп туруп чыгарып туруп, көткөтөп кууп беребиз. Давай, алып келбей. Бул жака экинчиден. Азыр ошондой жок болуп атпайбы? Азыр бизде билесиңер, Москвада базар бар. Просрочка. Просроченный товарларды, тамак ашты. Бизге ошол жерде базарга барат дагы биздин коммерсанттар баягы срок өтүп кеткен Сникерс, срок өтүп кеткен Нац, Марс шоколаддарды тонналап, 1000 тонналап чыгарып кеткен. Барып бизгилер алат дагы. Анан художниктерге берет. Бишкекке алып келип, аялар отуруп алып, срогун жасайт. Мына ушул больше чем уверен, мына ушул көп магазиндерде билбейт ошолор просрочка сатып атканын. Только ошо оптовыйдагылар гана билет да буну. Билбей эле сатып отурушат. Сгущенканы да сатып отурат просрочка, печеньелер просроченный, конфеттер просроченный, бардык кофелер просроченный, ошо просрочка сатып отурат. А ушулардын бардыгын текшере турган болсо, бизде товар калбай калат вообще. Биз кутулабыз ушул инвитро лаборатория келе турган болсо, биз көп маселелерден биринчи ден соолук болот, экинчиден ошол арзан урук, арзан көчөт болот, и медицина ушунчалык өнүгөт. И жеген тамак аш тазаланат бизде. Айтып отурса жашап билбейт. Бул мамлекеттин азыр эчтеке кылбай эле да. Мамлекет колдон келишинче аракет кылып атат, бирок мамлекеттин мында биздин президентибиздин буйруктары бул жакка толук жетип келбейт.
Бизде мына президент буйрук берет, анан премьер кабинет министров катышат, ол жерде каралып ар бир ведомствода каралып. Садыр Нуркожоевич бул жакка келип уже 1 жылдан бери президенттик кылып атат да, туурабы? Неменин Сооронбай Жээнбеков берген немелер приказдар эми келип атат. Элестетип көргүлө. Биз кандай бюрократический машинеде жасалып жашап жүрөбүз да. Бюрократия, полностью бюрократия. Мына азыр ушул акимчиликте да целый канча кабинеттер бар. Мисалы үчүн ушул кабинеттерден бирөөсүнөн да биз пайдаланбайбыз да. Жөн эле келип эле билебиз бир эже ушул жерде иштеген, башы кесип коюп өтүп кетебиз. Жакшыпы да. Каерде иштесе, ошо акимчиликте иштейт, ким болуп иштейт айта албайбыз да. Туруп. Ушулардын ордуна, ушул башкаруучулардын ордуна, ушунча кабинеттин ордуна бардын бирөөсүндө карагатты толук билген бир адам отурса. Туурабы мына? Азаматты ошол жерге отургузуп, карагатты азамат билет. Келди, кел врачка, канча жериң бар? Кана, жериңдин анализин берчи, жердин анализин ошол жерден чыгарып берип турса, районда. Так, бу жерде кальций кем экен, калий, фтор, марганец, кейиним мына саласын жериңе давай даярда. Көчөт складты ачып эле көчөт алып чыгып бериш керек да бул. Токтоп тур, мен анан Польшага барып келемин, Польшадан алып келемин, анан тигил эле, бул эле деген жок болуш керек да. Анан экинчисинде, экинчи кабинетте абрикосту билген отуруш керек. Келем. Абрикос, кандай абрикос? Бул жерге мынандай абрикос түшөт, мынандай болот. Мына көчөттөрдү отургуз, схема посадки мынандай, момдай, могу азыктарды бересиң деп бирөө отурса. Экинчисинде алманы билген отурса. Тура, мына ушул 150 кабинетте 150 агроном отуруш керек да. 150 кабинетте 150 агроном. Бул жерге биз эмнеге финансы керек болсо банкка барабыз, тура. Балабыздын окуусу боюнча мектепке барабыз, тура. Спорт керек болсо, тиякта машыктыруучу жер бар, ошол жака берип коебуз, тура. Бизде мисалы үчүн бир милиция менен проблема болсо, милицияга барабыз, тура. Анан бул жерде турган кабинеттерди эмне жасайт деп түшүнүксүз да. Билим берүү башкармалыгынын кашкармалыгы деген бирдемелерди чыгарып жазып алышы менен ошол жерде эле бюджетти жеп эле отурушат да. Буларды кыскартыш керек, булардын кереги жок. Айыл чарбага эмне керек? Малды билгенмен. Мына келиңиз аба. Бул жерде сүттү уй деп жазып коюш керек. Сүттү уйду билген адис. Келди. Тура. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Келиңиз. Уй боюнча келдиңизби? Ооба, уй боюнча келдим. Так, Тоң районго буту узун, мындай швиц деген буту кыска уй болбойт. Бул тоолорго чыкканда кулап калат. Бул болбойт силерге. Силерге мынандай пёстер красный же болсо мынандай болот силерге. Деп туруп уйдун проблема. Мынанча тоңдо мына ушулар уй болот. Тура, койду билген. Ошондой адистер отуруш керек да. Акимчиликте, айыл өкмөткө барсаң, бардык эле акимдер дагы, айыл өкмөт дагы өздөрүнчө эле бардык эле президенттин полномочиясын алып алды. Асман шаар курамын, анан мындай кыламын, анандай кыламын. Жок, айлана дулдыйга түшкүлө. Агроном болуш керек. Айыл чарбаны толук түшүнгөн адистер отуруш керек бул жерде. Мына мен мыякты көрбөй атам бул жерде мисалы үчүн тегеле бир өнүгүү деген бир сөз жөнүндө бир сөз жок да бир. Жалаң эле ошо мен келип кеткен ошол 2015-тен бери келгенде ошол эле маселе. Башка бир өнүгүү өсүү жөнүндө бир маселе жок. Ошо кресло талашмай, креслонун бизге эмне кереги бар? Бизге деген булардын качественный бизге кызматы керек. Мен бул жерге эмнеге келем мен? Мен ошо багым ооруп атат, малым ооруп атат. Ошого келем да, тура. Ошого жооп алып кетишим керек мен. Ошол акимчиликке келгенден кийин, бул жерде ошол руарындагы бардык адистерин отургузуп, эгерде сүйлөшө турган болсо, алар деген көп мына маселелерди түшүнбөйт. Мына ошол маселелерди түшүндүрүш үчүн биз дагы сунуш беребиз. Мына ушул отургандардын бардыгыңыздар кат жазыңыздар. Бизге мына ушул Ысык-Көл облусуна бир заманбап питомник куруп бериңиз. Садыр Нуркожоевич, Акылбек Сөнбекович, ушул Талант Мамытов, депутаттар силерде сураныч. Ушул Ысык-Көл облусуна көчөт кана куруп бергиле. Эгерде көчөт арзан боло турган болсо, элдин бардыгы отургузат.
$4 көчөттө эч ким отургусу келбейт. Себеби өтө кымбат, $4. Доллар менен $1 болсо көчөт. Алманыкы, өрүктүккө, шарталы, алмырут бар жок арзан болсо, ошондо элдин бардыгы отургузат. Керек болсо таштын үстүнө дагы отургузуп алышат өздөрү. Туурабы? Туура. Эми туугандар, биз айта турган сөздөрүбүз бүттү. Силерди дагы зериктирбейли эми, кайра эле шуну айта берди. Азыр баланстан ала турган заманбап кийинки көчөттөр деп атпайсыңбы? Азыр жок экен да, масштабтуу түрдө келе экен да биз жака. Биз 60 миң алып келип, ошто сатып бүтөйүн деп калдык. Биз жака келе. Биз жака келе экен. Бул Ысык көл районунун, ошол неме Тоң районуна ошол бир өнөктөш жакшы ушул неме чыкпай атат да. Акчасы бар адам чыкпай атат. Анан холодильник керек бул жерге. Бизге болбойт. Холодильник керек. Көчөт алып келгенде холодильниктен сатылат да. Холодильник керек бизге. Ошол холодильникти эртерээк бүтүрсөң, анан ошол көчөт алып келет элек. Анан заказ менен азыртан эле список кылып туруп эле мына Азамат баштасаң, келерки жазга. Ага чейин Балбайдын холодильниги бүтүп калса, неме болсо күздө, пожалуйста, күздө да алып келип бере алабыз. Көчөт. Кандай түр болсо, мына ушул түрлөрдөн чыкпаңыздар, Борбор Азия Багбандар биримдиги ушул сортторду чектеди. Ошондо Кыргызстан боюнча объем болот. Мына ушул төбөдө турган мына ушулардан чыкпайсыңыздар. Ошол Объемга чыкса, сбыт да боло баштайт деп атат. Бардыгыбыздын алчабыз, баткен келесибиз, Регина, мына ушул сорттор болсо, Кыргызстан боюнча сатыш жеңил болот. Бардыгыбыздын алмабыз бирдей болсо сатыш болот, жаңгагыбыз бирдей болуш керек. Мына бул жерде ысык жерлер бар, өтө ысык, постоянно ысык болуп турат. Жок. Балыкчы тарапта бар. Эми болсо мына 10 апрелден кийин гүлдөй турган бадамдар бар. Ушулар да жакшы түшөт. Бирок менимче бул жердин эмеси толук эле уверенмин, ошо фундук да бул жер. Кимге фундук керек болсо айтып койгула для пробы. Азаматка тыйынын берип койсоңуздар, мен Азаматка берип берем. Кустарники эле фундук. Сетканы тыйып алышпайбы мында. Интернеттен көрүп каласың, полерди толтуруп кеткен. Ошондой эле. Жакшы, рахмат. Всё, рахмат, чоң рахмат. Көп-көп. Бардыгы